Алланын каалоосу менен сүйүү шаарына 3-чү жолу баратабыз. Ал кандай сүйүү шаары десеңиздер, дүйнө жүзүнө мээрим болуп түшкөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын шаары. Анын берекелүү денеси жаткан шаар. Баарыбыз сагынган жана ошондой эле анын эң көркөм мыкты насаат баян сүннөттөрүн ээрчиген сүйүктүү пайгамбарыбыздын кабырына салам айтканы, зиярат кылганы баратабыз. Дүйнө жүзүнө бейпилдик, дүйнө жүзүнө илим, билим жараткандын улуулугун таанытыш үчүн көптөгөн жанын курман кылган сахабалар жаткан Бакый көрүстөрүнө зиярат кылганы. Пайгамбарыбызды сүйүү менен салават айтып тосуп алган берекелүү Медина шаарына барабыз. Сүйүү шаарына баратабыз. Ал жерде туура азыр көптөгөн имараттар, заманбап стилдеги имараттар салынган, а бирок пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп алып, пайгамбарыбыздын өмүр баянын элестетип, жан дүйнө менен бара турган болсок, сөзсүз изин дал ошол учурдагы жыпар-жытты сезип, руханий рахатка батып келерибиз анык. Динибизде айтылат, амалдар ниетке жараша деп. Ниетибизди жакшы кылып бара турган болсок, сөзсүз бул дүйнө акырет жакшылыгын алабыз. Дал ушундай эң сонун ыйык сапарга барууга мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан Нур Умра компаниясына ыраазычылык айтабыз. Буйруса, жалпы биз менен барган умрачыларды андан башка дагы бара тургандарга жакшы кызмат кылып батасын алалы. Эл жерибиз өнүгө өсө берсин. Дүйнө жүзүндө зулум тартып аткан мусулман элдерине да дуа кылабыз.